гражданский соттор болуп, ошо имаратты дагы биз жоголуп кетти деп айтсак болот. Департамент авиация деген бар эле. Аерде бизде тик учагыбыз бар эле. Департамент авиация бүгүнкү күндө 66 миллион сом карыз болуп, ал дагы толугу менен банкрот болуп, соттон сот болуп, ишин аткара албай уже катардан чыгып кетти. Башка ишканалар толук убутка болуп кеткен. Анан биз ошото алып аябай көп күч аракеттерди жумшадык. Азыр Кудай буйруса жылдын аягына Южный центрыбыз толук карыздарын жаап, Кудай буйруса 6 миллион, 6,5 миллион прибыль менен чыгабыз деп үмүттөнүп отурушат. Талас курулуш ишканабыз 4 миллиондой прибыльди берем деп отурат. Жалал-Абад курулуш ишканабыз 2 миллион прибыльди берем деп отурат. Адан тышкары бизде тигүүчү швейный цехыбыз бар. Алар дагы мен келген убакта болгону 3 адам калган экен, толук талкаланып, суук иштей турган адамдар жок, заказдары жок болуп, уже биз закуп кылып туруп, жалпы жаңы пожарный техниканы жана жаңы боптор менен пожарный кызматкерлерди толугу менен камсыздандырып деп үмүттөнүп турабыз. Тапкан акчасынын эсебинен азыр жаңы швейный машиналарды алып атышат. Алардын специализациясы бул спецодежда тикмей. Бунун баарын бюджеттен кошумча акча сурабай, өзүбүздүн ички реформа менен, өзүбүздүн учет контролду күчөтүү боюнча, финансовый состоянияны текшерүү, болгон техникаларды туура пайдалануу жагынан биз аябай аракеттер жүргүздүк. 50%-тен жогору пайдасын алып келди.